Мына бул жер өзүңүздөр байкагандай Тоң районуна караштуу Кажысай өрөөнүндө жайгашкан Жомок Капчыгайына келдик. Жомок Капчыгайына эгер Каракол шаарынан чыгып келсек 77 километрди жүрүүгө туура келет. Ал эми Бишкек шаарынан чыгып келе турган болсок 335 километрди жүрүүгө туура келет. Байкашыңыздарга караганда мынакей менин оң жагымда жайкалган кереметтүү, касиеттүү Ысык көлү өзү жатат. Ал эми сол жагымда болсо жогоруда мен айтып өткөн Жомоктор Капчыгайы жайгашкан. Ал Капчыгай негизинен 4 мезгилде тең ар башка болуп өзгөрүп турат экен. Биз азыр кышкы келбетин көрөбүз. Негизи эле жайкысын жазында, күзүндө жана ошондой эле жаан жаап өткөндө ал албетте өңүн түсүн өзгөртүп турат. Баягы чет жактагылар атайын жасалма боектор менен боеп бир ошондой бир жомоктор дүйнөсүн жасаса, бизде болсо табигый топурактан өзү боелуп баягы күндүн нуру менен чагылышканда ал жердеги топуракта кандайдыр бир химиялык элементтер болгондуктан кубулуштар өзгөрүп, өң түстөрү кызыл, жашыл, сары, деге коюңуздарчы өзүнчө бир керемет чөлкөмгө түшкөндөй болобуз. Анда эмесе мына ошол Жомоктор Капчыгайынын кышкы келбетин көрөбүз. Бул жерге туристтер албетте милдеттүү түрдө ар бир турфирманын геолокациясына кирип калган экен. Туристтер учурда дагы агылып келип жатканын байкасак болот. Жылдын 4 мезгилинде тең табият өзүнүн жумогун айтып тургандай. Биз көп жылдан бери туристтер менен иштеп келе жаткан Улан мырзага жолугуп калдык. Ал бүгүн дагы Испаниядан келген туристтерди алып келген. Анын айтымында Жомок Капчыгайы учурда туристтердин геолокациялык карталарына киргизилген. Бул чет өлкөлүк коноктор Кажысайдагы Жомок Капчыгайын оңой таап, туристтик маршрутка расмий кошуп жатышканын билдирет. Аны менен маегибизди улантып, Капчыгайдагы Ажыдаарга окшош тик бийиктикке бирге чыктык. Чында эле бул жактан чыгыш өтө оор экен. Бийик, бирок ошончолук кооз дагы экен, өзүнчө бир Жомоктун Капчыгайында бараткандай эле сезим калтырып атат бизде дагы. Негизи Улан мырзага рахмат. Мени жөлөп таяп баратат дегендейчи. Бисмилда. Оп. негизи бул жакка чыгаарда атайын жанакы тоого чыкчу бут кийимдерди кийгиздиребиз, кийип келе деп айтабыз туристтергечи. Себеби бул жак тайгак, анан коопсуздук жагын да караш керек да. Бул негизи Жомок Капчыгайына бардык туристтер эле келет, бирок ошондой эле жана сүрөт тарткандагы туристтер болот, атайын сүрөт тартканга келишет да. Мезгил жагынан айтканда күн негизи жайкы мезгилде, негизи күн батып, күн чыгып келатканда, анан күн батып келаткан маалда, мындай айтканда жана golden hour деп коет. Алтын сааттарда ошол кезде бул Жомок Капчыгайы ушул ар кайсы түстөргө боелуп, жакшы бир сонун көрүнүш болот да. Ошол себептен биз именно жана сүрөтчүлөрдү алып келгенде ошол убакытка пландаганга аракет кылабыз. Бул жака демек жеке гана туристтер гана кызыкпастан атайын чоң сүрөтчүлөр да келишет экен да, Сүрөт тарткандар, жанагындай видео тарткандар, видеоклип тарткандар да көп келишет. Анан кышында болгону ошо бир аз кичине мындай кар жаап, бети бир аз жабылып калат. Ошончо деле кооздугу кемибейт да. Кышында дагы демек баягы өңдөрү кышында деле мурункудай жайдагыдай болуп тура береби же бирөңчөй болуп өңдөрүн өзгөртүп турабы? Жайкы мезгилде, кар жок мезгилде кичине өңү башкачараак болот. Жайкы мезгилде өңү башкача болот. Боеп койгондой болот, Ооба, ар кайсы түстөр болот. Себеби дегенде мындай айтканда чийин болуп, полосалар болуп, ошол себептен Жомок Капчыгай деп аталат да бияк. Айтсаңыз, сиз өзүңүз мына ушул Капчыгайдын ичине киргенде бир өзүңүз үчүн бир Жомокту элестетип,
бир каармандарды бир көз алдыңызга элестетесизби? Ачыгын айтсак, ооба, бул жака келгенде кандайдыр башкача сезимдер болот. Ойлойбузбу, бул жака биз чынын айтканда жыл айлана аябай көп келебиз да. Мурун жайында эле иштечик, азыр кышкы туризмде бүрсө өнүгүп баштады. Анан дайыма келгенде ойлонуп бересиң, бул жакты көргөм уже кызык деле эмес депчи, бирок ар бир келген сайын үстүнө чыгам. Ар бир келген сайын ар бир башкача сезимдер болот да. Сүйлөшпө. Оп, бисмилда. Бул жакта ушундай сонун керемет коздук ачылат. Өзүнчө эле баягы бир Тиги жактарда мына көрүп атасыздар. Бул жакта кичине агыш, кызгылт болуп, өңдөр ар кандай болуп көрүнөт да. Азыр сары, жашыл, кызгылтым өңдөр болуп атат, Бияка чейин өтө бийик экен, күйүгүп да калды окшойт, Ооба. Бул жакта болсо улуу Кытай дубалы деп коебуз биз. Себеби ошо окшош. Мындай карасаңыздар, бул жактан баштап тиги жака чейин уланып кетет. Биздин кыргыз эли үчүн колдо бар алтын баркы жок дегендей. Бул кадимки көрүнүш болуп калышы мүмкүн, себеби кээде байкелер кезиктирип калганбыз, биякты келип көрүп, биякта мен илгери кой кайтарып жүргөм өмүр бою деп, ушундай эле коздукта депчи. Мындай коздугун деле көп көрө албагандар да болуп калат да. Биздин конокторубуз, туристтер болсо, ошончо алыс жерден бияка ошончо каражат коротуп, ошол каражатты бир жыл бою топтоп, анан бияка келгенде чындыгына таң калышат коздукту көргөндө. Мен турган бул жер Жомок капчыгайындагы ажыдаар сымал көрүнүш. Караңыздарчы, кандай гана керемет. Мындай бийиктикке чыкканда адреналин алып, жан дүйнөңдө укмуштуудай сезимдер ойгоно баштагандай. Айланадагы кооздук, бир жагында ысык көл, бир жагында Жомок капчыгайы, андан ары карасаң ак калпак кийген Алатоо. Кандай гана керемет өлкөдө төрөлүп, анын ичинен кыргыз болуп жаралганыбызга ыраазы болушубуз керек. Ал эми Жомок капчыгайынын жалпы аянты болгону 1 гектар. Бирок бул 1 гектар табиаттын фантазиясы толугу менен баткан аянт. Бул жерде адам колу тийген эч нерсе жок. Баары шамалдын, жамгырдын, күндүн жана убакыттын иши. Эл оозунда ушул күнгө чейин айтылып жүргөн уламыш боюнча, илгери бул аймакта ажыдаар жашаган деп айтылат. Ал эми ажыдаар тоолорду мекендеп, жерди силкинтип, таштарды жылдырган экен. Ажыдаар жок болгондон кийин анын денеси ташка айланып, бүгүнкү күнгө чейин ажыдаарга окшогон түзүлүштөрдү калтырып кеткен дешет. Ошондон улам бул капчыгай Жомокко окшош көрүнүшү менен элге белгилүү болгон. Түсүнүн өзгөрүшү, табиаттын керемети Жомок капчыгайынын эң таң калыштуу өзгөчөлүгү. Анын түсүнүн дайыма өзгөрүп турушу. Бул өзгөрүү мезгилге жараша, күндүн нуруна, аба ырайына, жарык менен көлөкөгө байланыштуу. Мисалы, жазында ачык сары жана кызгылт, жайында кызыл күрөң, күзүндө кара күрөң, алтын түстүү. Ал эми кышында солгун сары же бозомок. Жомоктогу каармандар бул табиаттын тирүү абалы. Бул капчыгайда даяр каарман жок. Каармандарды адамдын көзү жана элестетүү жаратат. Кээ бир таштар ажыдаарга, каманга, хан сарайына, мунарага окшош көрүнөт. Ошондуктан бул жерде ким кандай элестетсе, ошол Жомокту көрөт дешет экен. Кытай дубалына окшогон бийиктик капчыгайдын айрым бөлүктөрү узун созулган тепкичтей тизилген бийик таштардан турат. Бул көрүнүш алыстан караганда Кытай дубалына окшоп кетет, бирок бул жерде бир да таш коюлган эмес. Баары табиаттын табигый жаралышы. Ажыдаардыкындай түзүлүштөгү бийиктик бул аймакта өзгөчө көзгө уруна турган жер. Ажыдаардын омурткасындай тизилген бийик таштар. Жомок капчыгайы бизге бир чындыкты көрсөтөт. Жомок ойдон чыгарылган нерсе эмес. Жомок табиятты көрө билген көздө. Мунун жаралышына адам колу тийбеген, бирок адамды ойго салган жандуу Жомок. Кеттик анда чогуу бирге бул кубулуштарга күбө бололу. Испаниядан келген туристтер Жомок капчыгайын кыдырып чыгышты. Алар менен баарлашып, бул фантазиялуу көрүнүш кандай таасир калтырганын уктук. It's been a surprise, I could say. Мен Жомок капчыгайын көрүп абдан таң калдым. Бул жерден өзүм үчүн Жомоктогу каармандарды таптым. Мунун баары табигый жол менен жаралганына ишенүү кыйын экен. Өз өлкөмө барганда бул жер тууралуу сөзсүз Жомок жаратып айтып берем. Бул жер тирүү Жомок. Мен өзүмдүн каармандарымды ушул капчыгайдан көрдүм. Бул капчыгайда таштар сүйлөп тургандай. Ар ким өз Жомогун табат. Кыргызстанга келгениме кубанычтамын. Түштүк Кореядан келген туристтер менен да баарлаштык. Алардын бири мындай деп оюн ортого салды.
Wow, it is quite difficult question, but Мен Америкага чейин барып көп кооз жерлерди көргөм. Бирок алардын көбү жасалма. Ал эми бул жер Нукура табият. Чыныгы жомок дүйнөсү Кыргызстанда экен. Силер керемет өлкөдө жашайт экенсиңер. Бул пикир жомок капчыгайынын эл аралык деңгээлдеги баасын көрсөтөт. Биз Сары Тала аймагындагы жергиликтүү тургун менен да жолуктук. Анын айтымында ал бала кезинен бери бул жерде кой жайып чоңойгон. Бирок өз учурунда баалабаганын, учурда чет өлкөлүктөр тынбай келип баштаганда баа бергенин айтты. Бул жошо деп коет. Сайыз убагында анын боз үйлөрдү баягы краскалап, боеп, анан малдарга белги басышчу да. Азыр жакшы болуп атат, туристтер келип атат, көлгө баягы эмесине, экономикасына жакшы болуп атат дейм да. Бул кереметти көрүп чет өлкөлүк туристтер да таң калууда. Айрымдары дүйнөнү кыдырып, Америкага чейин барып, мындай жаратылыштын Нукура табиятын көрбөгөндөрүн жогоруда кеп кылышты. Бул жомок капчыгайынын эл аралык деңгээлдеги баасы. Ошол эле учурда бул жер биз үчүн чоң жоопкерчилик. Анткени мындай табият жараткан жомок бир жолу бузулса кайра жаралбайт. Ошондуктан жомок капчыгайы жөн гана туристтик аймак эмес, сактоону талап кылган табигый мурас. Бүгүн бул жерге ички да, тышкы да туристтер жылдын 4 мезгилинде тең келишет. Жомок капчыгайы көрүү үчүн гана эмес, сезүү, ойлонуу жана табият менен байланыш түзүү үчүн өзгөчө мейкиндик. Эгер сиз да жасалма эмес, чыныгы жомокту көргүңүз келсе, Кажысайдагы жомок капчыгайына келиңиз. Бул жер ар бир конокко өз жомогун айтып берет. Сиздер бул ирет жомок капчыгайынын кышкы көрүнүшүнө, тагыраагы бүгүн топурактардын өңү бир өңчөй болгонуна, кээ бир жерлерде гана күрөң сары жашыл өңдөрдү көрө алдыңыздар. Эмки мезгилде дагы чагылдырып, ар түркүн өңдөргө өзгөргөндөрүнө күбө болосуздар. Көрүшкөнчө!